Амансыздарбы? 15 мартта Бишкекке Түркия аскер самолеты менен белгисиз жүк алынып келгендиги тууралуу Тажикстандагы Согнюс маалымат агенттиги жазып чыкты. Анда Түркиянын аскер аба күчтөрүнө таандык делген А400М тибиндеги 2 самолет менен Кыргызстанга курал жеткирилиши мүмкүндүгү белгиленген. Кыргыз бийлиги сайттын мындай билдирүүсүнүн жайылтылышына чектөө киргизди. Согнюс агенттигинин мындай маалыматы канчалык чындыкка дал келет? Биз текшерип көрдүк. Биз менен болуңуздар. Чынында эле маалыматта көрсөтүлгөндөй 7 марттан 8 мартка караган түнү Манас аэропортуна түрк аскердик аба күчтөрүнө таандык 2 самолет учуп келген. Согнюс сайтына чыккан маалыматка карата тажик эксперти Нигматулло Мирсаидов пикир калтырып, Түркия Бишкекке кезектеги согуштук куралдарды жеткирген болушу ыктымалдыгын билдирген болчу. Тажик булактары жазгандай, ал жүк ташуучу аскердик самолетторго чынында эле согуштук техникалар жүктөлгөн. Тагыраагы аскердик вертолеттор. Эми тажик боордошторубуз айтканыбыз анык, тапканыбыз так деп алакан чаппай турушу керек. Анткени биздин иликтөөчү топ аталган учактар тууралуу так маалыматты билди. 2021-жылы түзүлгөн Түркия менен Филиппин мамлекетинин келишимине ылайык аскердик вертолеттордун биринчи партиясы дал ушул күнү Филиппинге жөнөтүлгөндүгүн Евразия Daily маалымат агенттиги жазып чыкты. Аны менен катар эле Эл аралык Defense News маалымат агенттиги да Филиппин Түркия тик учактарын кабыл алганын билдирген. Керек болсо Филиппиндин маалымат кызматтары алынып келинген вертолетторду кабыл алуу мезгилиндеги видеону дагы жарыялашкан. Түркия аскердик аба күчтөрүнө таандык А400М тибиндеги 2 учак Бишкек аэропортуна конуп, май куюп алып, Филиппинге сапарын улаган. Кыргызстанга эч кандай согуштук куралдарды же техникаларды алып келген эмес. Филиппинге вертолетторду жеткирип, кайра кайтканда дагы ошол эле багыт боюнча Бишкек аэропортуна келип конуп, кайрадан Түркияга сапар алган. Баса, Филиппин менен Түркиянын келишимине ылайык вертолеттордун экинчи партиясы 2023-жылы жөнөтүлөрү айтылат. Кыргызда коркконго кош көрүнөт деген макал бар. Анын сыңарындай өз өлкөсүндө абройлуу аталган Согнюс агенттиги ал мезгилде да жалган маалымат таратып, карапайым калкынын жүрөгүнүн үшүн алышпаса экен. Сиздер менен мен Сайпидин Султаналиев болдум. Каналга катталып, комментарий калтырууну унутпаңыздар.